Колдоруна желе кармап, катар тизилген жаш спортчулар Азия чемпиону Асан Жанышевди тосуп алууга даярданып турушат. Манас шаарынан чыккан спортчу Бишкекте өткөн грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында алтын медаль жеңип, кичи мекенине кайтып келди. Азия чемпиону Жанышев Асан Курбанович! Салтанаттын жүрүшүндө шаар жетекчилиги чемпиондун эмгегин жогору баалап Асан Жанышевго 200 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырды. Мындан тышкары спортчунун ийгилигине чоң салым кошкон машыктыруучусуна да 60 000 сом өлчөмүндө сыйлык берилди. Бул колдоо өлкөдө спортту өнүктүрүүгө жана жаш таланттарды шыктандырууга багытталган кадам экени айтылды. 200 000 сомдук сертификаты менен легендарлуу Азия чемпиону Жанышев Асан Курбанович сыйланат. Белгилей кетсек, Манас шаарына чыккан Аратбек Санатбаев 1999 жылы 2000 жылдарда эки жолу чоңдар арасында Азия чемпиону болгон. Андан бери 26 жыл өтүп, бүгүн ошол улуу жеңиштердин жолун улаган жаңы чемпион өсүп чыкты. Бул биздин шаарда спорттун салымы үзүлбөй, муундан муунга өтүп келе жатканды билдирет. Жанышев Асан бүгүнкү күндө ушу грек-рим күрөшү боюнча аябай чоң ийгиликти жаратып отурат. Биздин көп жылдан бери мындай ийгиликтер биздин шаарыбызда боло элек болчу. Бул биз үчүн абдан кубаныч. Бул спортко болгон сүйүү жана спортко болгон бир чоң салым деп айтсам туура болот. Биздин алдыбызда бүт жаш балдар турат, ушуларга бир чоң мотивация болсун. Мындан дагы жогорку Кудай буйруса олимпиадалык жеңиштерге жетишиңиз. Жеңишке жеткен спортчу өз сөзүндө бул ийгилик көп жылдык талыкпас эмгектен, үзүрлүү машыгуулардын жана жакындарынын колдоосунун жыйынтыгы экенин белгиледи. Ал мындан ары да эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп, дагы да жогорку жыйынтыктарды көрсөтүүгө аракет кылаарын билдирди. Беттеш кандай болду? Атаандашыңар ким экен? Килемде кандай болду? Беттеш жакшы болду десем болот. Анткени биринчи беттешим түркмен палуаны менен болду. Андан кийин казак палуаны менен, финалда иранец палуаны менен күрөштүм. Жакшы беттештерди өткөздүм. Алда пландар көп. Быйылкы план бизде чемпионат мира, анан азиатский кирип болот. Ошол жакка дайындалабыз, Кудай кааласа. Чемпиондун апасы оолунун ийгилигине терең кубанып, анын бала кезинен тартып эле спортко болгон кызыгуусу күч болгонун айтып өттү. Ал оолунун ар бир жеңишинде чоң эмгек, тартип жана чыдамкайлык жатканын баса белгилеп, ата-эне үчүн мындай сыймык чоң бакыт экенин кошумчалады. Өзүмө сабыр этип барып көрүп, балам 30 секундка жетпей эле баягы жеңишине илешкенде мен аябай сүйүнүп калдым. Кийинкисинде кечкинде 37-35 жаштагы балам менен күрөшөт дегенде мен чындыгында бара алган жокмун. Кечинде барбадым, эртесине бардым. Акыркысы эмнеси болчу эле, финалына бардым. Барып өзүмө сабыр этип көрүп отуруп, Кудайга шүгүр, аябай толкунданып отурдум. Кудайга шүгүр, балам ийгиликке жетип, бизди сүйүндүрүп, биздин сүйүнүчүбүздө чек жок. Ал эми машыктыруучусу Асан Жанышевдин спорттогу жолуна токтолуп, анын машыгуу учурундагы жоопкерчилиги, тартиптүүлүгү жана жеңишке болгон умтулуусу өзгөчө экенин белгиледи. Анын айтымында спортчунун бүгүнкү ийгилиги үзгүлтүксүз эмгектин жана туура багытталган машыгуунун жыйынтыгы. Андан былтыркы жылы дагы чоңдор арасында дүйнөдө коло медалды уткан, андан сырткары 20 жашар спортчулардын арасында да коло медалды уткан дүйнө жүзүнөн, жаштар арасында дүйнөнүн чемпиону болду. 3 жолу 20 жашка чейинкилердин арасында Азиянын чемпиону болду жана өспүрүмдөр арасында дагы Азиянын чемпиону болуп, бүгүнкү күндө жалпы эсеп менен 5 жолку Азиянын чемпиону болуп отурат. Анан келечекте немеси жакшы, мында пландарыбыз бар. Кудай буйруса 2028 Лос-Анджелесте Олимпиада оюндары болот да. Ошого биз үмүттөнүп жатабыз, аракеттенип атабыз. Ошол жактан жакшы бир ийгилик көрсөтөт деген үмүттө иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Быйыл дагы алдыда жакшы старттар бар. Азия оюндары, дүйнө чемпионаты кайра эле чоңдор арасында ошол жакка даярданат.